Конституция элдин добушуна 11 апрель жергиликтүү кеңештерде шайлоо күнү менен чогуу коюлат. Аны жогорку кеңеш алып чыгышы керек. Референдум менен жергиликтүү кеңештин шайлоолору бир күндө өтөт жана каражат үнөмдөлөт. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров билдирген. Ал эми депутаттар референдумду 11 апрелде жергиликтүү шайлоо менен кошо өткөрө салуу президент же өкмөт үчүн туура болушу мүмкүн экенин, бирок эл үчүн туура эмес деген пикирин билдирген. Саламатсызбы? Сиз көрүп жаткан Айтмакчы программасы, аны мен Айпери Шенкулова алып барам. Бул чыгарылышта жаңы конституциянын оош кыйыштары жана бул тууралуу депутаттардын оюн айтып беребиз. Эске салсак, жаңы конституциянын долбоору жогорку кеңештин сайтына жарыяланып, коомдук талкууга коюлган. Мыйзам боюнча жогорку кеңеш жаңы конституциянын долбоорун колдоп же четке кагып, эгер жактырылса референдум дайындалышы керек. За 1. Решение не принято. Я тоже против. Я случайно зелененькую нажал. Надо было меньше вчера на беленькую нажимать. Биринчи, бийликти басып алууга жол берилбейт. Жаңы конституциядагы толукталган норма. Жаңы конституциянын 6-беренесинин 2 абзацында Кыргыз Республикасында эч ким бийликти ээлеп ала албайт. Мамлекеттик бийликти узурпациялоо өзгөчө оор кылмыш болуп эсептелет деп белгиленип алдыда дагы бир норма кошулган. Ал мамлекеттик бийликти күч колдонуп басып алууга же күч колдонуп мыйзамсыз кармап турууга, мамлекеттик органдардын же алардын кызмат адамдарынын ыйгарым укуктарын ыйгарып алууга багытталган аракеттерге жол берилбейт деп көрсөтүлгөн. И пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей. Экинчи, жаңы конституция кабыл алынса, президент, парламент жана өкмөт баштаган негизги 3 күч бир тартипке түшөт. Бүгүн парламент, өкмөт, президент деген 3 күч бар. Жаңы конституция кабыл алынса, баары бир типке түшөт. Вот это да. Это другое дело. Үчүнчү, конституциянын жаңы долбоорунда реалдуу түрдө президентке импичмент жарыялоого таптакыр мүмкүн эмес. Бул туурасында вице-спикер Аида Касмалиева жаңы баш мыйзамды конституциялык кеңеш менен мүчөлөрү менен талкуулоо учурунда билдирген. Касмалиеванын айтымында мамлекет башчыны кызматтан алууга биринчиден жогорку кеңештин депутаттарынын жарымы 45 добуш макул болушу керек. Экинчиден башкы прокуратура менен конституциялык соттун корутундусу керек. Биздин реалдуулукту алганда мындай таптакыр эле мүмкүн эмес. Себеби башкы прокурор менен конституциялык соттун төрагаларын президент дайындайт. Демек, мында бийлик бутактарынын балансы сакталбайт деген Касмалиева. В этом есть доля правды. Төртүнчү, сунушталган баш мыйзамда парламентарийлер өкмөттү түзүп, жыл сайын отчетун кабыл алуу укугунан ажырайт. Кандай жол менен жасалары белгисиз, бирок жогорку кеңештин депутаттарынын мандатын артка кайтарып алуу нормасы киргизилген. Айтмакчы, 21 жаштагы жигит эми депутат боло албайт. Жогорку кеңеш 90 депутаттан турат жана 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Азыр 120 депутат. 25 жашка толгон жана Кыргызстандын жараны жогорку кеңештин депутаты болуп шайланалат. Буга чейин 21 жаш эле. Бир сессиянын аралыгында депутат жогорку кеңештин жыйындарына себепсиз 10 күн келбей койсо, мандатынан ажыратылат. Мурда 30 күн болчу. Никто не обещал, что будет легко. Бешинчи, жаңы конституциянын долбоорунда Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктары тууралуу 1-главада 10 берене жазылган. Тагыраак айтканда 66-беренеден 75-беренеге чейин өлкө башчысына арналган. Президент мамлекет башчысы, жогорку кызмат адамы жана аткаруу бийлигин жетектейт. Президент Кыргыз Республикасынын жарандары тарабынан 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Бир эле адам 2 жолудан ашык шайлана албайт. Мурда 1 жылдык мөөнөт менен 6 жылга шайланчу. 35 жашка толгон, мамлекеттик тилде билген жана өлкөдө жалпысынан 15 жылдан кем эмес жашаган Кыргыз Республикасынын жараны мамлекет башчы боло алат. 70 жашка чейинки курактагы адам президент боло алат деген норма алынып салынды. Жогорку кеңешке жыл сайын ишмердүүлүгү боюнча маалымат берет.
Мындай норма жаңыдан киргизилип жатат. 6. Президент министрлер кабинетинин жана аткаруу бийлигинин ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктарына жеке жооп берет. Такова цена спасения. Жогорку кеңештин депутаты Бейшеналы Нурдинов жаңы конституцияны кабыл алууда парламентте чоң жоопкерчилик бар экенин эскертип, кесиптештерин эч жакка шашылбоого чакырган. Эл өкүлү жаңы конституцияны кабыл алууда ар бир окуунун ортосундагы 2 айлык мөөнөттү сактоону талап кылды. Азыр жашоо турмуш өзгөрүп кетти. Мурда президент премьер-министр камалат деген түшүнүк жок эле. Азыр баары камалып атат. Кийин дагы бир күчтүү бийлик келсе, конституцияны туура эмес иштеп чыгып, регламентти бузуп кабыл алып койдуңар деп, депутаттардын баарын камап койбосун. Яков вас всех в тюрьму посадит. Ошон үчүн мыйзамдын негизинде кабыл алышыбыз керек. Өкмөт шашып атат. Депутаттар буга чейин көп эле нерсеге макул болуп келдик. Азыркы баш мыйзамга Текебаев күнөөлүү дегендей, кийин биз дагы күнөөлүү болуп калышыбыз мүмкүн, деди Нурдинов.